Урматтуу бир туугандар, бүгүн ислам фикхынын негиздөөчүсү жөнүндө сөз кылабыз. Имам Азам Абу Ханифа. Имам Азамдын чыныгы аты Нуман бин Сабит, тагыраагы Сабиттин уулу Нуман. Лакап аты болсо Абу Ханифа. Абу Ханифанын тилдик мааниси Ханифанын атасы дегенди билдирет. Бирок биз Имам Азамдын Ханифа аттуу кызы болбогонун билебиз. Андай болсо адамдар ал улуу аалымга эмне үчүн Абу Ханифа дешет? Биргеликте изилдейли. Бул жөнүндө эки ой бар. Биринчиси, Абу Ханифа сыя калеми. Имам Азам калемди дайыма жанында алып жүргөн үчүн аны калемдин атасы дешкен. Муну азыр калемдердин мырзасы десек да болот. Ханифа сөзүнүн экинчи мааниси Ханиф. Тагыраагы Имам Азам акыйкаттан, туура багыттан айрылбаган, таза, түз, туура жолдогу адамдардын атасы Абу Ханифа лакабын алган. Имам Азам лакабына келсек, Имам Азам имамдардын эң улуусу дегенди билдирет. Улуу эмес, эң улуусу. Бул лакапты апыртуу дешиңиз мүмкүн, бирок анын доорунда андан өткөн чоң имам болгонун эч ким айтпаса керек. Ошондой эле Имам Азам бир гана эң улуулар кыла алган улуу иштерди кылган. Чоң негиз салган, азыркыга чейин иштеп келген жана дагы да иштей турган система түзгөн. Арадан кылымдар өтсө да системасы иштеп келе жатат. Ошондуктан аны өтө улуу негиздөөчү десек да болот. Имам Азам хижраттын 80, милаттын 699 жылында бүгүнкү Ирактагы Куфа шаарында дүйнөгө келген. Атасы Сабит менен чоң атасы Нуман колунда бар бай адамдар болушкан. Бул экөө убагында Умар радыйаллаху анхуну зиярат кылып, шириндик белек кылышат. Азирети Умар да буларга жакшылык жана берекет тилеп дуа кылган. Ушундайча Имам Азамда Азирети Умардын дуасын алган десек да болот. 20 жашына чейин кездеме менен соода сатык кылып иштеген Абу Ханифа өзү үчүн да биз үчүн да илимди баштоосу исламга чоң негиз киргизген. Кездеме сатуу жана сатып алуу менен алектенсе да Куфадагы илим сабактарына кээде барып турат эле. Абу Ханифанын өзүнүн айтканы боюнча илимге киришүүсүнө чоң аалымдардан болгон Имам Шаби себеп болгон. Имам Шаби эч качан илимди жана аалымдар менен жолугушууну кайдыгер караба, мен сени сергек, кыраакы, зирек жана зээндүү экениңди байкадым дегенде, Абу Ханифа жүрөгүндөгү илимге болгон талабына толугу менен киришип баштайт. Ошентип Аллахтын каалоосу менен Абу Ханифанын Имам Азам болуу жолу башталат. Имам Хамидуллах айткандай, ким илимдин даамын таткан болсо, анда ал илим алууну эч качан таштабайт. Абу Ханифа биринчи калам илимин алып баштайт. Бирок бир канча убакыттан кийин исламды жашоо жана жашатуу үчүн фикх илими дагы да ыңгайлуу экенин ойлоп, биринчи илимине киришкенде табиин аалымдарынан болгон Хаммад ибн Абу Сулаймандын илим медресесин тандайт. Ошентип кыска убакытта Хаммаддын сүйүктүү шакиртине айланат жана 22 жашында тизе бүгүп олтурган Хаммаддын илим медресесинде толук 18 жыл, тагыраагы 40 жашына чейин илим алат. Ошондой эле бул убакыт ичинде Хижаз жана Басрага да барып келүүгө жетишет. Ал жерлерде Малики мазхабынын имамы болгон Имам Малик, чоң алымдардан Имам Аузаи, ошондой эле Ахли байт алымдарынан Мухаммад Бакр, Джафар ас-Содик сыяктуу алымдардын да илиминен пайдаланат. Илим медреселерине да көз салсак, айттык го Хаммаддын медресесинде окуду деп. Илим медреселери ал учурда медреселердин атасы болуп эсептелген. Бул илим медреселери мечиттин ичинде болгон. Абу Ханифанын өлкөсү болгон Куфадагы Куфа мечитинде да эң жандуу илим медресеси бар болгон. Саад бин Абу Ваккас тарабынан курулган бул мечиттеги илим медресесинин биринчи мугалими улуу аалым сахаба Абдуллах ибн Мас'уд радыйаллаху анху болгон. Андан соң анын ордуна Алкома бин Койс, Ибрахим ан-Нахаи, Шаби жана Абу Ханифанын устаты болгон Хаммад сыяктуу улуу аалымдар өтөт. Ошентип ал тактын ээси Имам Азам Абу Ханифа болот. Имам Азам ошондо колун түрүп шакирттерине мындай деди: "Силер менин жүрөгүмдөгүлөрдү билген, кайгыларымы тең бөлүшкөн бардык нерседен кымбаттуу досторумсуңар. Мен фикх деген атка ээрте окуп, тизгин салып даярдап, силерге тапшырууну каалайм. Акыйкатта фикх илими ал учурда эң жандуу илимдерден болгон. Бирок тизгини болбогон бир ат сыяктуу эле. Имам Азамда келип ал атты кармап, ээрте окуп, тизгиндеп тарбиялайт. Ушундайча ал берекелүү аттан кантип пайдалануу керектигин мусулмандарга үйрөтөт. Имам Азам фикхти системалык абалга келтирет. Өзү бул ишти кантип кылган? Ишин
фиқ илимин темаларга бөлүмдөргө бөлүп баштайт. Андан соң аят жана хадистерден өкүм чыгара турган учурда эмнелерге көңүл бурулат экендигин негиздеп, китеп, сүннөт, ижма жана кыяс болуп бөлүнгөн 4 негизги шарият далили, сахаба сөздөрү, истихсан, үрп-адат сыяктуу далилдерди да колдонот. Жана буларды бир фиқ системасы катары түзөт да машина сыяктуу иштеген абалга келтирет. Ушундайча фиқ бир илим бутагы катары негизделип калат. Бул системанын эң негизги өзгөчөлүктөрүнүн бири да негизинде китеп жана сүннөт болгон кыяска негизделген ой жүгүртүү аркылуу жеткен жеке пикирлер. Бул ойлор жана пикирлер болбогон эле куру ойлор эмес, баарынын белгилүү системасы, тартиби бар. Биринчиси китеп, тагыраагы Куран, экинчиси сүннөт, мындайча айтканда хадистерден турат. Акыл ысымы ыйгарылган бөбөккө басууну бул эки ыйык ата-энеси тагыраагы Куран жана хадистер үйрөткөн. Системанын башка бир өзгөчөлүгү болсо, жеке адамдын эркиндигине басым жасоо. Анткени динди эркин адамдар эркин чөрөдө жашашканда гана чыныгы мааниге ээ болот. Имам Азамдан жана Ханафи мазхабынан бул боюнча аябай көп мисалдарды айтсак болот. Мисалы, эч бир мазхаб алымы айтпаган учурда Имам Азам жашы жеткен кыз өзү үй бүлө курууда толук укугу бар экенин айтуусу. Ошондой эле Имам Азам адамдын эркиндигине негизсиз чектөөлөрдү киргизген жана адамдардын өз укуктарынан жана эркиндиктеринен баш тартууга алып келген келишимдерди жараксыз деп эсептейт. Акылга жана инсандын эркиндигине берилген маани албетте ачык айрым маселеде ар кандай көз караштар туура боло алары түшүнүгүн алып келген. Ошондой эле Имам Азам системасын куруп жатканда шакирттерине эч качан өзүн авторитардык мугалим катары мамиледе болгон эмес. Тескерисинче шакирттери жана аалымдар менен дайым пикир алмашып турган. Ошондуктан аны Имам Азам кылган бир гана пикирлери жана даанышмандыгы эмес, тескерисинче такыбалыгы, Аллахтан корккондугу, ыкластуулугу жана адеп ахлагы да чоң себеп болгон. Буга байланыштуу өзгөчө күнүбүздө диний маселеде тартышып талашкан адамдарды кызыктырган өтө маанилүү мисал беребиз. Айтып өткөнүбүздөй, Имам Азам калам илими менен алек болгон убактарда акыйда, ишеним жаатында тартышуулар, муназара, талкуулар кылып турган жана көбүнчө жеңип үстүн келет болчу. Бирок жакындарына жана шакирттерине бул сыяктуу тартышууларды кылууга тыюу салган. Бир күнү уулу Хаммадты калам маселесинде бирөө менен тартышканын көрөт да мындан баш тарттырат. Уулу атасына "Сен да тартышуулар кыласың, а эмнеге бизди мындан тыясың?" дегенде Имам Азам өтө маанилүү жообун айтат. Ал айтат: "Биз талашта болгондо досубуз тайып, жыгылат, жаңылып калат деп коркуп, башыбызда куш бар сыяктуу олтурат элек. Силер болсо досуңардын жыгылышын, жаңылышын каалайсыңар. Кимде-ким досун тайып жыгылышын каалаган болсо, анын капырлык кылышын каалайт. Досунун капырлык кылышын каалаганда, досунан мурун капырлыкка түшөт." Бул ахлак, бул түшүнүк канчалык маанилүү. Имам Азамдан бир гана ушуну үйрөнүп, муну адеп ахлагыбызга айландыра алсак кана. Имам Азамдын илимин же соодагерлигин ахлагынан жана такыбалыгынан бөлөк кароо мүмкүн эмес. Анда бул сыпаттардын баары чогулган. Имам Азамдын медресесинде илим бир гана теориялык маселе эмес, тескерисинче мусулмандардын жүрөк жана рух бакчаларын да суугарган суу булагы сыяктуу. Ушунун себебинен да Имам Азамдын илим медресесинен өтө улуу суфий аалымдар да чыккан. Мисалы, Захид, тагыраагы дүйнөдөн алыс турган Дауд ат-Таи Имам Азамдын илим медресесинен чыккан. Ибрахим ибн Адхам да илимдерин Имам Азамдан алганын билебиз. Оба анын кылган иштери жөнөкөй иштер эмес эле. Анын кылган иштерине тиешелүү сахих түш окуясы кабарланат. Имам Азам бир күнү түшүндө пайгамбарыбыздын кабрын ачып, анын чачылып кеткен сөөгүттөрүн чогултуп, кураштырып көкүрөгүнүн үстүнө койгонун көрөт. Имам бул түштөн аябай коркуп, табийиндерден болгон түш жоору аалымы Ибн Сиринге түшүн жоорутат. Ибн Сирин: "Сенин түшүң сахих, туура. Сен пайгамбарыбыздын сүннөтүн тирилтесиң", дейт. Имам Азамдын түшүнүн эң туура, эң кыска мааниси бир гана ушул болсо керек. Имам Азамдын илим жана ахлактуу жашоосу таза жүрөктөрдү суугарган булак суусу экендиги белгилүү. Андай болсо өзүнүн доорундагы ар кандай саясий күчтөр бул таза суу булагын булгашы мүмкүнбү? Биргеликте карайлы.
Ушуну маалымдашыбыз керек. Чыныгы алым өзүнүн дорундагы саясий окуяларга толугу менен аралашпай калуусу мүмкүн эмес. Ошондой эле чыныгы алым өзүнүн дорундагы саясий окуяларга толугу менен аралашып кирип кетүүсү да акылга сыйбайт. Имам Азам 70 жылдык өмүрүнүн 52 жылын Умайяттар, 18 жылында Аббаситтер доорунда өткөргөн. Бул доорлордо болгон саясий окуяларга күбө болгон. Бул окуялар көбүнчө Азирети Алинин неберелеринин Умайят жана Аббасид халифаларына каршы баш көтөрүүлөрүнө байланыштуу. Бул баш көтөрүүлөр Азирети Алинин балдарынын өлтүрүлүшү менен кандуу түрдө аяктаган. Имам Азам ачык түрдө Азирети Алинин балдары тарабында болгон. Муну да убактысы келгенде эч экиленбестен ачык айтат эле. Жада калса анын Умайяттарга каршы көтөрүлүш чыгарган Азирети Хусейндин небереси Зайд бин Алиге материалдык жактан жардам көрсөткөнү да айтылат. Бирок өзү ал көтөрүлүштөрдүн эч бирине кошулган эмес. Имам Азамдын бул мамилеси Умайяттарды да, Умайяттардын душманы болгон Аббасидтерди да кабатырга салган. Имам Азамдын Азирети Умардын уулдарынын тарабында болгону үчүн Умайят халифасы Ирактын башчысы Язид ибн Умар ибн Хумайро Имам Азамга казы болуусун сунуштайт. Бул Имам Азамдын өлкө башчы болуусу дегенди билдирет. Негизи бул сунуш арам эмес. Имам Азам кабыл кылуусу да анын даражасын түшүрбөйт. Бирок Имам Азам адилетсиз сот чечимине кол коюуга, жада калса калеминин учун ачууну да каалабаган такыбы адам. Ошентип казылык сунушту эч ойлонбостон четке кагат. Көптөгөн талаптарга карабастан бул сунушту четке кагып туруп алат. Ошентип соңунда түрмөгө ыргытылат. Ар күнү камчыланып азапталат. Анын түрмөдө өлүп калуусунан коркушат. Мунун себебинен келечектеги элдин башаламан болушунан сактанышып, аны бошотушат. Эркиндикке чыккан Имам Азам Меккеге барып, ал жакта да илим менен алек болот. Аббаситтер бийликке келгенде Абу Ханифа Куфага келип илим медресесин кайрадан жандандырат. Арадан бир канча убакыт өткөн соң Аббаситтер менен тууганчылыгы болгон Азирети Алинин балдары кайрадан келишпей калышат. Имам Азам Умайяттардын дорундагы карманган жолун улантып, Азирети Алинин балдарына сөзү менен да, иши менен да ачык жардам кылган. Ушундайча Аббаситтердин да зулумуна дуушар болот. Ошентип Аллахтын дагы бир сыноосу келип, ага Багдад казысы болуу сунушталат. Имам Азам бул сунушту да четке кагып, 70 жаштагы улуу аалым дагы түрмөгө ташталат. Бир канча убакыт түрмөдө камчыланып азапталат. Андан соң түрмөдө жан бербеш үчүн кое беришет. Ошондой эле сабак берүүдөн да, фатва, өкүм чыгаруудан да тыйып коюшат. Имам Азамдын өлүмү жакындаганда көмүлүүнү каалаган жерин айтат. Хайзуран мүрзөсү деп аталган бир жер бар. Ал жердин жарымы законсуз тартып алынган жана мүрзө абалына келтирилген. Бирок ээлери төлөшкөнбү, төлөшкөн эмеспи белгилүү эмес. Абу Ханифа жан бергенден кийин тартып алынбаган жерге көмүүлөрүн осуят кылат. Өлүп жатса да, көмүлүп жатса да, арам адалга маани берип жатат. Караңыз, таза жашаган таза адамдар таза жерге таза адамдар тарабынан таза абалда көмүлүш керек. Ошентип имамдардын эң улуусу болгон Имам Азам Имам Шафийдин адамдар фикх илиминде Абу Ханифаны ээрчиген үй бүлө мүчөлөрү. Ошондой эле Ибн Журейж үммөт Абу Ханифага илимдин 4/3 бөлүгүнө карыз деп айтышкан. Имам Азам Абу Ханифа Хижраттын 150-жылында убактылуу дүйнөдө көз жумат. Анын жашоосун айткан алымдар да маалымдагандай, чынчылдардын, шейттердин өлүмүнө окшош өлүм менен бул убактылуу аламдан акыретке, кыйынчылык, оорчулук жашоосунан рахат жашоосуна көчөт. Улуу хадис алымдарынан Хурайбинин сөзү балким бир аз апыртуу дешиңиз мүмкүн, бирок олуттуу алымга болгон карызыбызды эстетип, ислам үммөтү ар бир намазында сөзсүз Имам Азамга дуа кылышы керек деп айткан. Мына ушундай аалым болгон Абу Ханифа, Аллах андан разы болсун. Биз үчүн өмүрүн сарптап калтырган илими үчүн Аллах ага түбөлүктүү бейишин берсин. Кыяматка чейин ырайымын, мээримин андан аябасын. Бизге да ал мурасты алып кийинки урпактарга жеткирген аалымдар, имамдарды насип кылсын. Амин.